Курулуш компаниялары үчүн 12% кошумча нарк салыгы киргизилбейт. Парламентте бул долбоор сынга кабылды. Коррупцияга айыпталгандарга жаза күчөтүлөт. Жемкорлук менен алектенгендер бала чакасы менен өмүр бою мамлекеттик кызматта иштей албайт. Системалуу түрдө пара алып келишкен. Уда кармалган эсептөө палатасы менен бажы кызматынын инспекторлору. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы, студияда Шекер Сатыбалдыева. Президент Садыр Жапаров курулуш компаниялары үчүн 12% кошумча нарк салыгын киргизүүгө каршы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев билдирди. Анын айтымында спикер жыйындын алдында өлкө башчы менен аталган маселени талкуулаган. Президент 12% кошумча нарк салыгына байланышкан беренени экинчи окууда алып салууну талап кылганы белгиленди. Министрлер кабинетинин тийиштүү жетекчилери өлкө башчысына бул мыйзам долбоору боюнча туура маалымат жеткирбепсиздер. Президент угуп алып абдан кабатырланды. Бул нерсе болбош керек болчу. Мен да курулуш тармагына кошумча нарк салыгынын киргизилишине каршымын. Биз ипотекалык программаларды жыргаганыбыздан ишке ашырып жаткан жокпуз. Жашоо шарты оор, мүмкүнчүлүгү чектелген, үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыздай албай жатып, кайра курулуш тармагына салыкты көбөйткөнүбүз туура эмес. Эгер жаңы салык киргизилсе, үйлөрдүн баасы дагы жогорулап, калкка бир топ кыйынчылык жаратат. Демилгечилер бир пикирде болуп, такташып келсеңер болмок, деди Шакиев. Жогорку Кеңеште экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев салык салуу чүйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган. Андагы курулуш компаниялары үчүн 12% кошумча нарк салыгын киргизүү сунушу сынга алынган. Мындан ары коррупцияга айыпталгандарга карата жаза күчөтүлөт. Аталган мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңеште биринчи окууда каралып жактырылды. Отурумда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоору туурасында баяндама жасады. Атайын кызмат тарабынан иштелип чыккан жобого ылайык жемкорлукка айыпталгандар мамлекеттик кызматта иштөөсүнө өмүр бою тыюу салып, жакындары, туугандары да мамлекеттик муниципалдык кызматтарды иштей алышпайт. Шектүүгө пробация колдонулбайт. Күнөөсү мойнуна алып, тергөө менен кызматташып, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөн менен жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Документте мындан башка да бир катар жазалар каралган. Отурумдун жүрүшү туурасында кийинки материалда. Өлкөдө коррупция менен күрөш аеосуз жүрүп, жемкорлорго жаза күчөтүлөт. Ага ылайык коррупция беренеси менен кармалгандар өмүр бою мамлекеттик кызматта иштей алышпайт жана анын жакын туугандары мамлекеттик муниципалдык иштерге алынбайт. Күнөөсүн моюндап, келтирилген чыгымды толук төлөгөндөн кийин жазанын жарымын түрмөдө өткөрөт. Ошондой эле коррупциялык кылмышты жасагандарга айыппул жокко чыгарылат. Аталган мыйзам долбоору боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Жогорку Кеңеште баяндама жасап, документте мындан башка дагы бир катар жазалар каралганын тизмектеди. Укук коргоо органдарына кызмат өтөө тартибин жөнгө салган мыйзамдарда соттуулугуна жоюлгандыгына же алып салгандыгына карабастан, соттуулугу боюнча учурда кызмат өтөөгө тыюу салуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Бул чара укук коргоо органдарында кызмат өтөөнүн кадыр баркын бир кыйра көтөрүп, коррупцияга каршы күчтүү фактор экендигин мезгил өзү тастыктады. Ушул жагдайды эске алып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге ушундай ченемдерди киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Коррупциялык ишин улантпаш үчүн ниети бузук, колу булганы жаткаминерлерди, кызматкерлерди жана кызматчыларды мамлекеттик кызматка кайтуу мүмкүндүгүнө чектөө киргизилүүдө. Коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев документ айрым саясатчыларга курал катары колдонулбайбы деген суроо узатты. Эл өкүлү саясатчынын каршы сүйлөгөн учуру жакпай калса, ал коррупцияга шектелип калышы мүмкүн экенин, бул анын өмүр бою кызматта иштөөсүн чектөөгө алып келет. Допустим, сегодня он в политике человек. Саясаттагы адам бир жерден сүйлөп коюп, ал киши ушул эле берене менен коррупцияга шектелип калышы мүмкүн. Аны өзүңүз дагы билесиз. Анан ал өмүр бою кызматка бара албай калса кандай болот? Өзүңүз дагы аны билесиз да, ушундай болушу мүмкүн да. Этих статей, вот здесь сколько там, около 11 статей. Бул жерде болжол менен 11 берене бар. Аларды далилдөө үчүн биздин кызматкерлер күнү-түнү иштешет. Эгер күнөөсү далилденсе, жазасын алыш керек. Бул беренелер боюнча кандайдыр бир саясатчыларды куугунтуктаганга болбойт. Как бы наказание.
Жемкорлук менен айыпталгандарды мындан сырткары мамлекеттик саясий кызматтарга келүүсүнө да бөгөттөө сунушу берилди. Бул анын жергиликтүү кеңеш, жогорку кеңешке талапкер болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Себеби коррупционер мыйзам чыгаруу органы катары мамлекеттин келечеги үчүн кабыл алынган маанилүү мыйзамдарды кабыл алууга катышпаш керек. Кыргызда айтылат, эрдик кылсаң сүрө кыл деп. Бул коррупция менен күрөшүүдө бул мамлекеттик муниципалдык кызмат, аскер кызматкерлери дагы омбудсмен боло албайт. Тиги бу деп бир топ беренелерде көрсөтүлгөн. Мен сунушум бар да ушул мамлекеттик саясий кызматтарды дагы кошуп коюшубуз керек да. Мына мыногу жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоо катыша албайт деп атат да. Анан жогорку кеңешке дагы бара албай турган кылышыбыз керек. Ушул саясий кызматтарды кошуп койбойлубу? Өз кезегинде депутат Элдар Абакиров жемкорлукка айыпталгандарга каршы күрөшүүдө журналисттердин эркиндиги маанилүү экенин, анткени журналисттик атайын иликтөөлөрдөн кийин бир катар коррупциялык иштердин бети ачылганына токтолду. Анткени атайын кызмат тарабынан кармалып жаткан коррупционерлер буга чейин журналисттердин иликтөөлөрүндө айтылып, былыктары көрсөтүлгөн. Журналистиканын эркиндиги да маанилүү деп ойлойм да. Анткени акыркы 2-3 жылда сиз козгоп, көп коррупционерлер кармаган ишкерлер мурун көбүнчө ошол журналисттер изилдеп чыкканда исследованиялар бар да. Мен ойлойм ошол журналисттер көз карандысыз жакшы изилдөөлөрдү кыла алат. Биздин журналисттерге Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Эмнени жазса жаза берсин. Бирок Кыргызстанга бүлүк салбаш керек да. Ошон үчүн бүлүк салгандарды биз тартипке чакырдык, мындан ары да чакырабыз. Керек болсо жакында мына силер мыйзам кабыл алдыңар окшойт эмес, жанагы абройго шек келтирүү боюнча деп, кабыл алып атасыңарбы, чото мен азыр эсимде жок. Ошол эгер кабыл алынып кыла турган болсо, анда абройго шек келтирди деп дагы буларды биз тартипке салабыз. Муну менен катар айыпталгандардын жакындарында мамлекеттик кызматтарга алуудан баш тартуу беренени кайра карап чыгуу сунушу айтылды. Азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата-энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол жанагы кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса, эмес, ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну да бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин беркиси колго түшүп калса, аны апарып ишиген кеттеп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели, экинчи окууда мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Ошондой эле коррупциялык кылмыштарга түрткөн адамдарга карата да атайын жоопкерчиликтерди киргизүү. Бул мыйзамдын негизинде саясий кызматтарга алардын жакындарында келтирбөө сыяктуу сунуштар айтылып, соңунда документти биринчи окууда колдоп беришти. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйынында Равшанбек Сабировду эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоо боюнча президенттин сунушун колдоду. 4 декабрда өлкө башчынын жарлыгы менен Сабиров министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Жылдыз Полотова башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулду. Равшанбек Сабиров 2021 жылы ноябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 7-чи чакырылышка депутат болгон. Ага чейин 2021 жылдын февраль айынан 10 октябрына чейин президенттин кеңешчиси болуп эмгектенген. 2020 жылы октябрь айынан 2021 жылдын февраль айына чейин вице-премьер-министр, 2011 жылдын декабрь айынан 2012 жылдын сентябрь айына чейин социалдык өнүгүү министри кызматын аркалаган.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облусунда коррупцияга шектелип 6 бажы кызматкери кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык 4 декабрда бажы кызматынын Кара Суу районундагы Бими Ош сервис бажылык каттоо кызматкерлери мыйзам бузган учурларды жашырып, жарандардан туруктуу пара алып жүргөнүн аныктаган. Аталган кылмыш иши боюнча Бими Ош сервис бажы каттоо пунктунун 2 башкы инспектору, 2 улук инспектору, Ош бажы көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору жана мега логистик бажы каттоо пунктунун башкы инспектору, ошондой эле ортомчу катары иш алып барган оператор кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылган маалыматта. Бул тууралуу атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев да жогорку кеңештин жыйында маалымат берген. Коррупциялык көрүнүштөр аныкталган жай мурда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовтуку болгонун, кийин мамлекетке өткөнүн белгиледи. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Сузактагы бала бакчада сабалган бөбөктөрдүн окуясынан кийин өзгөчө тынчсыздануу менен тиешелүү мамлекеттик органдарды бул окуяны тыкыр иликтөөгө чакырды. Жаманбаева бөбөктөрдүн билим берүү мекемелеринде ушундай ырайымсыз мамилеге дуушар болуп жатканы өтө кейиштүү экенин айтты. Балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө карата мыйзам чегинде бардык чаралар колдонулушу керек. Балдардын коопсуздугун камсыздоо жаатында кечиктирилгис чаралар көрүлүшү керек, деди Жаманбаева. Акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү номер 1 Кенжетай бакчасында сабалган балдардан кабар алып, ата-энелери менен жолугуп келди. 3 ата-эне балдардын укугун коргоо өтүнүчү менен акыйкатчыга кайрылды. Уртокмокко кабылган бөбөктөр 2, 3 жана 4 жашта. Ата-энелеринин маалыматында үчөөнүн тең денелеринин ар жерлери көгөрүп тытылган. Учурда балдар психологиялык жардам алууга муктаж. Атайын кызмат тарабынан эсептөө палатасынын тутумундагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюунун алкагында Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө пара алуу жана пара берүү фактысы аныкталды. Белгиленгендей, эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси кызматтык абалынан пайдаланып аудитордук текшерүүлөрдүн жылдык, кварталдык пландарын даярдоодо жана түзүүдө, ошондой эле текшерүү объекттери боюнча инспекторларды бөлүштүрүүдө туруктуу коррупциялык схеманы түзгөндүгү такталды. Ал белгилүү бир акчалай сыйлык үчүн мамлекеттик инспекторлордун жакындарын максималдуу, аярлуу жана финансылык жактан камсыз болгон мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарга жөнөткөн. Алар кийин объекттердин жетекчилерин опузалап, пара берүүгө көндүрүшкөн. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын алкагында эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн жетекчисине кошо 2 мамлекеттик инспектор кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда коррупциялык схеманын башка катышуучуларына карата мындан ары кармоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн тиешелүү тергөө оперативдүү иш-чаралар улантылууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ашыкча жүк жүктөгөн айдоочулар айыпка жыгыларын эскертет. Министрликке караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти тарабынан салынган жолдордун сапатын сактоо, талкалоого жол бербөө максатында текшерүү иштери үзгүлтүксүз улантылып жатат. Транспорт департаменти өлкөнүн өнүгүшү үчүн стратегиялык, социалдык, экономикалык мааниге ээ болгон жолдор аркылуу оор жүк ташыган унаалардын ашыкча жүгү аныкталса, тиешелүү протоколдор толтурулуп, анын негизинде айып пулдар салынарын эскертет. Белгилей кетсек, транспорттук көзөмөл бардык аймактык башкармалыктар тарабынан жүргүзүлүүдө. Композиторлор союзу 85 жыл бою биздин музыкалык салтты өнүктүрүүдө негизги роль ойноп келет. Алардын чыгармалары бул Кыргызстан үнү, биздин жүрөгүбүздө да, дүйнөлүк аренада да жаңырган үн. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Композиторлор союзунун 85 жылдык мааракесинде билдирди. Министр кыргыз композиторлору улуттук музыкалык маданиятты калыптандырууда эмгеги жогору экенин, алардын чыгармачылыгы элдин руханий мурасы менен айкалышканын белгиледи. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында белгиленген салтанат мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Маданият министри Композиторлор союзунун төрагасы баштаган өнөрпоздордун катышуусунда өтүп, музыкалык чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнө министрликтин бир катар сыйлыктары тапшырылды. Иш-чаранын өзгөчө атмосферасын алдыңкы музыкалык коллективдин чыгармалары коштоду. Мен оюм боюнча акыркы 5 жылда ошо композиторлорго көңүл бөлүнүп, китеп басылып, концерттер болуп, конкурстар болуп, кичине жанданды десем болот. Азыркы учурда эми композитор укмуш мындай талап кылына турган кесип деп айта албайм, себеп деген балким өтө популярдуу эмес. Мисалы азыр өтө популярдуу ырчы же мисалы спортсмен болуш мисалы өтө популярдуу деп ойлойм да, мисалычы. Бирок эмемде бар,
кыялымда бар. Ошо композитор, негизи эле музыковедтер, негизи эле музыканттар ушу белгилүү болсо, алар деген өзүнүн ишин кылгандыр элдер көбүрөөк байкаса, көбүрөөк реклама болсо, биздин маданиятыбыз көбүрөөк чоңураак болмокко дейм да, жакшыраак болмокко дейм. Жаңыланууга, жаңы текстти түзүүгө болгон аракеттерди жөндүү деп эсептейм. Бул туурасында мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин өзгөртүү боюнча пикирин айтып жатып билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик катчысы акыркы глобалдашкан, санариптешкен заманда өлкөдөгү коомдук өндүрүштүк мамилелер, ыргактар өзгөрүлүп жатканда гимндин жаңы текстин түзүү ыңгайлуу деген пикирде. Жаңы гимнди даярдоого калктын кеңири катмары катышып, бир нече тепкичтен өткөн сынактар болуп, эң негизгиси элдин тилеги эске алыныш керектигин айтат. Буга чейин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кеңешме өткөрүп, жаңы гимн апрелге чейин кабыл алынышы керектигин айтып, тиешелүү министрликтерге тапшырма берген. Буга байланыштуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чыгармачыл союздар менен биргеликте алгачкы жыйынын өткөрүп, жыйындын жыйынтыгында министр Алтынбек Максутов жаңы гимндин жобосу алдыңкы 10 күндүн ичинде даяр болорун билдирген. Эл менен биргелешип, алардын балким бул өлкөбүздүн булуң бурчунда жаткан мындай дагы акындарыбыз бар да, мына күтпөгөн эле жерден акындардын ырлары жаралып жатпайбы? Ошондой эле бүткүл көп баскычтуу бүт эл катышкан кызуу талкыга салынган негизинде жаңы текст жаралып, элдин маанайына жакшы ошону кабыл алууга эмне болбосун. Жаңылап турганыбыз жакшы. Жана айттым го, ыргактардын өзгөрүшү менен, жашоо турмуштун өзгөрүшү менен ыкчам жашоого өтүп атабыз. Мына ушул жаңы эле биз дагы ошол чакырыктарыбызды мен гимнде ыр-уран деп айта, кыргыздын ураны деп эле айтса болот. Ошол уранын сөзүн жаңыртып койсок, музыкасын жаңыртып койсок деген тилек ошол эл тарабы терең колдоого кабыл алып берсе, ошол жаңы гимнди болсок дагы жаңылбайбыз деп эсептейм. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.